Бүгүн 23 июль президент Садыр Жапаров Бишкек парк соода борборундагы эмдөө пункттарынан Кытайдан келген Sinopharm вакцинасын кабыл алды. Бул учур бир нече ММКлар тарабынан түз эфирде чагылдырылды. Президент эмдөөдөн өткөн соң жалпы элге кайрылуу жасап, вакцина алууга чакырды. Вакцинациядан өтүңүздөр, соц-түйүндөрдө жалган маалымат тараткандарга ишенбеңиздер. Вакцина зыян алып келет деп элге кайрылган аксакалдарга кайрылам. Антип элди адаштырбаңыздар. Вакцинаны алгыла деп эч ким кыйнаган жок. Ар кимдин ыктыяры менен болууда. Дагы бир жалган маалымат таркап жатат. Кытай мамлекети вакцинаны бекер берип жатыптыр. Элдин 70% эмдөөдөн өтпөсө мамиле курбайбыз деген сөздөр бар. Эч ким вакцинаны бекер берген жок. Биз кызылдай акчага бюджеттин эсебинен алып жатабыз. 1 миллион 100 миң дозаны сатып алдык. 300 миң дозаны бекер беришти. Ага рахмат айтышыбыз керек. Россиядан 20 миң доза сатып алдык. 5 миң дозаны жардам катары берди. Буга да ыраазычылык билдиребиз. Ар бир үй бүлө вакцинадан өтүшү керек, деди Садыр Жапаров. Вакцина алгандан кийин каза болгон бейтапты комиссия иликтейт. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев бүгүн брифингде билдирди. Бишкектеги травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунда 21 июлда 46 жаштагы бейтап ажал тапкан. Маркумдун жакындары ал 19 июлда Спутник V вакцинасын алгандан кийин кечинде абалы начарлап ооруканага түшкөнүн, ал жактан 2 күндөн кийин көз жумганын айтышкан. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалган. Анын жыйынтыгы менен бейтап эмнеден каза болгондугу аныкталат. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алган жарандардын саны 400 миңге чамалады. Алардын 101 миңден көбү 2 дозаны тең алышкан. Негизинен Кытайдан келген Sinopharm, Россиядан алынган Спутник V, Европадан келген AstraZeneca вакциналары берилүүдө. Президенттин администрациясынын аймактар менен иштешүү бөлүмүнүн башчысы Жаныбек Жалалов жаңы дайындалган президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдиновду бүгүн 23 июлда жамаатка тааныштырды. Зиядин Жамалдинов буйрса, акимдер жана айыл өкмөт башчылары менен биргеликте иштешебиз. Өзүм Ош облусунан болгонум үчүн көйгөйлөр менен таанышмын, деди. Ал 2015 жылдан 2020 жылга чейин Өнүгүү прогресс саясий партиясынан жогорку кеңештин депутаты болгон. 2020 жылдын август айында депутаттык мандатын өз ыктыяры менен тапшырып берген. Ал эми Ош облусунун мурдагы жетекчиси Жарасул Абдураимов экономика жана каржы министринин орун басары болуп тайындалды. Тиешелүү буйрукка министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кечээ 22 июлда кол койгон. Бул тууралуу өкмөттүн аппараттык басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп иштеген Жарасул Абдураимовдун өнөр жай тармагындагы бай тажрыйбасы эске алынып, экономика жана каржы министрлигине которулду, дейт маалыматта. Белгилүү болгондой, Абдураимов буга чейин бир катар өндүрүш объектилерин башкарган. Мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев Атамекен саясий партиясына жооптуу мүчө болуп кирди. Бүгүн 23 июлда партиянын лидери Өмүрбек Текебаев өзү күбөлүк тапшырган. Токтогазиев Атамекен партиясына мүчө болуу ал үчүн сыймык экендигин белгилеп, бүгүнкү күн эң маанилүү, символикалык күн болуп калаарын айткан. Ал эми Өмүрбек Текебаев Тилек Токтогазиев өлкөнүн саясатына активдүү катышканын, Октябрь революциясынын лидерлеринин бири жана өкмөттүн мүчөсү, айыл чарба министри болгонун эске алып, эми ал өзүнүн саясий иш-аракеттерин биздин партия менен расмий түрдө байланыштырууну чечти. Сүйлөшүүдө ал жакшы ойлонуп чечим чыгарганын, 30 жылдык өмүрүн Атамекенге арнаганга даяр экендигин айтты, деп кошумчалады. Бүгүн 23 июль Бишкек убактысы боюнча кечки саат 17:00 Токиодогу жайкы Олимпиада оюндарынын ачылуу аземи башталат. Оюнга Кыргызстандан 16 спортчу лицензия алып катышууга аттанган. Пандемияга байланыштуу уюштуруучулар тарабынан катуу чектөөлөргө карабастан өлкөнүн делегациясынын курамына бир нече атка минерлер киргизилгени айтылууда. Алар президенттик аппараттын башчысынын орун басары Адылбек Касымалиев жана президенттик администрациянын
билим берүү, илим, маданият, спорт жана жаштар бөлүмүнүн башчысы Галина Байтерек. Ошондой эле мамлекеттик жаштар иштери, Тарбия жана спорт агенттигинин башчысы Канат Шабданбаев. Мындан сырткары делегациянын курамына жогорку кеңештин бир нече депутаттары, маданият министри дагы кирген деп айтылууда. Бул тууралуу кабарчы басылмасы жазып чыкты. Эске салсак, Улуттук олимпиада комитетинин расмий версиясы боюнча делегациянын курамына 41 гана адам кирген. Алардын катарында 16 спортчу, 14 машыктыруучу, дарыгер, массажист, федерация, мамлекеттик агенттиктин өкүлдөрү. Жалал Абадта 4 гектар жердеги жаңы олтургузулган көчөттөр күйүп кетти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, өрт Сузак районунун Ташбулак айыл аймагындагы Махмудов көчөсүндө ачык аянтта катталган. Өрт өчүрүүгө Жалал Абад шаардык бөлүмүнөн 3 өрт өчүрүүчү бөлүм тартылган. 19:53 башталган өрт 20:14 чамасында токтотулган. Аны өчүрүүгө жергиликтүү 50дөн ашык жаран жардам берген. Өрттүн себеби такталууда. Москвада жүргүнчүлөр кыргызстандык таксисти сабап унаасын өрттөп кетишти. Бул тууралуу Россиянын Комсомольская правда басылмасы кабарлайт. Маалыматка ылайык, 27 жаштагы кыргызстандык таксисттин унаасына Кавказ улутуна түспөлдөш 2 мас абалындагы жаран келип олтурган. Алар ВДНХ метросуна жеткирүүнү суранышкан. Мерчемделген жерге жетейин деп калганда алар спирт ичимдигин алуу үчүн маршрутту өзгөртүп, дүкөнгө алып баруумду өтүнүштү. Ал жактан пиво, виски ичимдиктерин алып кайра унаага олтурушкан. Андан соң Москва Сити бизнес борборуна жеткирдешти. Жолдо катар унаанын ичинде ичимдик ичип жатышкан. Жарым жолго жеткенден кийин кайрадан бара турган даректи өзгөртүп, Рязанский проспектисинде иштеген таанышына айдатышты. Ал жактагы дарыкананын жабык экенин көргөн соң жүргүнчүлөр урушуп, аягында мушташа кете жаздашты, дейт айдоочу. Так дарек көрсөтүлбөгөн соң айдоочу менен жүргүнчүлөрдүн ортосунда пикир келишпестик болгон. Алар аны каршы тилкеге чыгып айдоосун талап кылышкан. Бирок айдоочу баш тартканда ага каршылык көрсөтүп башташкан. Андан кийин жүргүнчүлөрдүн бири айдоочуну рулдагы ордунан бошотуп, саатына 160-180 чакырым ылдамдыкта айдаган. Таксист рулду кое берүүнү сураганда алар аны муунтуп бетке ургулашкан. Натыйжада айдоочу түшүп калууга үлгүргөн. Ал эми жүргүнчүлөр унааны белгисиз тарапка айдап кетишкен. Жабырлануучу милиция кызматкерине чалган. Бирок алар унааны тапкан учурда жүргүнчүлөр унааны өрттөп качып кетишкен. Унаанын салонундагы айдоочунун документтери күйүп кеткен. Тилекке каршы шылуундарды табуу мүмкүн болгон эмес.